Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде дагы бир суроо берүүсү. Бүгүн биз дагы бир суроо берүүсүнүн алкагында Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык ишканасындагы үлүштүк долбоор аркылуу курулуп жаткан үйлөр тууралуу сүйлөшөбүз. Деги эле ал курулуп жаткан үйлөрдөн кимдер ала алат, кандай тартипте берилет, ал үчүн биз бүгүн студиябызга конок чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотека ишканасынын жетекчиси Кутманалы Абдрахман уулу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Атайын убакыт бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач эле Ош шаарынын деги эле муниципалдык ипотека Кыргызстан боюнча Ош шаарынын аймагында гана салынат экен. Деги эле бул муниципалдык ипотекалык ишканасы ушул тапта Ош шаарында кайсы даректерде үйлөрдү салууда, канча батирлүү, ушул тапта кайсы этапка жетип калды? Саламатсыздарбы? Абдан туура белгиледиңиз. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы бул өлкөдө эмес, жалпы Орто Азия боюнча жападан жалгыз муниципалдык программаларды ишке ашырып жаткан ишкана. Башка муниципалитеттерде мындай форма, мындай ишкана жок. Ишканабыз бүгүнкү күндө уже 5 жылдан өтүп, 6 жылга аяк басып иштеп келе жатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин 2 турак жайды бүтүрүп элдин пайдалануусуна тапшырдык. Ага чейин 406 батирлүү бир нече көп кабат үйдү элдин пайдалануусуна ипотекалык шартта бөлүштүрүүнү ишке ашырганбыз. Бүгүнкү күндө дагы кошумча иштер алып барылып жатат. Ар дайым элибизде мындай айрым бир эле ишкананын аткарып жаткан иштери болгондуктан 2-3 программанын алкагында мындай адашуулар болуп калат. Ошон үчүн мен азыр бөлүп айткым келет. Биринчиси бул муниципалдык ипотекалык программасы. Бул программанын алкагында жарандарыбыз ипотекалык шартта турак жай ала алышат. Бул багытта азыр 3 жерде курулуш иштери жүрүп жатат. Бул биринчиси Ош шаарынын Көкүмбүй 100А дарегиндеги турак жайы. Ал 9 кабаты турдуу, отделка иштери бар. Бир-эки талаш тартыш маселелерибиз бар. Ошондо эле азыр курулуш иштери токтоп турат, бирок жакын күндөрү жанданат. Биз ниет кылып жатабыз, быйылкы жылы ал жерде толугу менен пайдаланууга беребиз деп ниет кылып атабыз. Ал жерде ички ушул жана жасалгалоо иштери гана калган. Ал жерде 45 батирлүү үй болот. Андан кийинкиси үй Набережный 2А дарегинде, ал жерде мындай котловандын деңгээлинде, ошол биринчи котловандын иштери бүткөн. Азыр ал жерде дагы курулуш иштери токтоп калды, бир-эки маселелерибиз бар. Ал ишти бүтүрсөк, азыр курулуш иштери жыйынтыкталат. Үчүнчү дарегибиз бул Черемушка кичи районунда Краснофлотская 5Г дарегинде, ал жерде 9 кабаттуу 96 батирлүү курулушу жүргүзүлөт. Жакында дагы эл менен болгон жолугушууда Ош шаарынын мэри Бакыт Жеңишбекович да барып көрдү. Ал жерде курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Жалпыстап айтканда, ушул 3 даректеги жалпы батирлердин саны 251. Демек, эң акыркы курулуш мөөнөтүнүн бүтүү мөөнөтү 26-жылдын август айы. Ошол мөөнөткө чейин биз 251 жаранды турак жай менен ипотекалык программанын алкагында камсыз кылабыз деп ниеттенип атабыз. Ал эми экинчи программабыз бул үлүштүк курулуш программасы. Үлүштүк курулуш программасынын негизги максаты, саясаты Ош шаарында турак жай курулушуна болгон рыноктук конкуренция түзүү, ал аркылуу турак жайлардын баасына таасир этүү жана арзандатуу болгон. Биз бул миссияны ишке ашырып жатабыз деп айтсам болот. Бүгүнкү күндө бул багытта бир нече үйлөр курулуп атат. Биринчиси бул Набережная 3 дарегиндеги 9 кабаттуу 106 батирлүү үй. Ал үйдүн 7-чи кабатына келди. Азыр курулуш иштери жүрүп жатат. 25-жыл май айында курулуш иштери үй пайдаланууга берилет. Экинчиси Тилеке Баатыр 6 дарегиндеги 100 батирлүү үй, 12 кабаттуу үй. Бул үйдүн курулушу бүгүн толук корпусу туруп бүттү. Азыр декабрь айына курулуш мөөнөтү бүтөт. Ошол мезгилде биз элге тапшырууга беребиз. Үчүнчүсү Ашмахунова дарегинде, Ашмахунова 48А дарегиндеги 3-үчү үйүбүз. Бул 96 батирлүү 9 кабаттуу турак жайы. Бул жерде дагы курулуш иштери болуп жатат. 25-жыл декабрь айында курулуш мөөнөтү бүтөт. График ошондой көрсөтүлгөн. Биз аны дагы пайдаланууга беребиз. Андан сырткары дагы бир жакында Турсунбаева 28 дарегинде Азия соода борборунун жанында турак үй башталды. Ал жалпысы 408 батирлүү. Бүгүнкү күндө активдүү сатуу иштери жүрүп жатат. Ал жерде курулуш иштери болуп жатат. Буйруса биз бул турак жайды 26-жылдын август айына тапшырууга беребиз. Абдан чоң комплекс болот, 408 батирлүү. Андан кийинкиси мына Төлөнов дарегиндеги 63 батирлүү турак жай боюнча маселе башталды. Буйруса келишим түзүлдү, сатууга чыгарылды. Ал жерде дагы сатуу иштери жүрөт. Андан сырткары Монуев көчөсүндө дагы жалпы 12 кабаттуу
турак үйдү куруу боюнча чечим кабыл алынды, келишимдер түзүлдү. Демек бул жерде да үлүстүк курулуш шартында иштер жүрөт. Бул демек биздин жалпы эсепте алганда 6-чы объектибиз. 7-чи объектибиз Краснофлотский 5Н дарегинде, бул Черемушка кичи районунда Ош шаардык прокуратурасынын жер тилкеси болгон. Ошол жерде келишим түзүп биз уже ишке ашырдык. Жакынкы аралыкта бул жерде курулуш иштери башталат. Демек ал жерде ошол менен 7-чи көп кабаттуу үлүстүк курулуш программасынын алкагында үй салуу башталат да. Жалпылап айтканда 10 курулуш иштери, 10 объекти, субъекти курулуш иштери жүрүп жатат. Анын 3-өсү ипотекалык шартта, ал эми 7-өсү үлүстүк курулуш рамкасында ишке ашат. Ипотекалык шартта дегенде ошондо муниципалдык ипотека менен мамлекеттик ипотеканын шарттарында айырмасы бар да. Мисалы мамлекеттик ипотекада бардык жарандар ала алат деген бөлүмдү киргизишпедиби? Азыр эми экөөнү айырмалап берсеңиз да, муниципалдык болгондо кандай болуп калат эми? Сиз абдан туура белгилеп атасыз. Ушул эки программанын ортосундагы талаптардын ортосунда айырма бар болгон үчүн анын эки программаны бир түшүнүп алып эле мындай деп айтылды эле, тигиндей айтылды эле деген мындай түштүү түшүнүктөр бар. Биринчи өзүбүздүн программа, муниципалдык программа жөнүндө айтсак, ал 10 жылга берилет. Алдын ала төлөмү 20% болот. Анан 3 нерсе талап кылынат. Бул Ош шаарынын тургуну гана ала алат. Башка эч ким ала албайт. Ош шаарында акыркы 3 жылда каттоосу болгон жаран гана ала алат. Бул биринчи талабы. Экинчи талабы атында турак жай, анан жер тилкеси да болбош керек. Эч нерсеси болбош керек. Жер тилкеси да турак жайда болбош керек. Үчүнчүсү кирешеси. Демек ушул айырмаласак, демек мамлекеттик ипотекалык компанияда андай эмес. Ош шаарынын тургуну болушу шарт эмес. Ош шаарынын иштөөсү маанилүү. Ал жерде негизги талапка ылайык ошол иштеген жеринен 60 км аралыкта ала алат. Мисалы Ош шаарында иштесе, мисалы өзгөндө жашаса, демек ал жаран Оштон үй ала алат. Ал эми жана талаптар боюнча болсок, турак жайы болбошу керек, батири болбош керек. Бирок жер тилкеси болсо боло берет. Демек ал жерде жер тилкесинин болушу ал мамлекеттик ипотекалык программага тоскоолдук кылбайт. Кирешеси сөзсүз түрдө болуш керек, кирешеси далилдениш керек. Ал эми мөөнөтүн айтсак, мөөнөтү 25 жылга чейин, анан биринчи төлөмү болбойт. Кааласа да эми жаран, эгер жаран кааласа биринчи төлөмүн алдын ала төлөп, тиги пайыздарды чектесе болот. Бирок ал атайын шарт эмес. Аны төлөбөй да кирсе болот. Анан ушул жерде дагы бир айырма бар. Мисалы айтып атпайсызбы? Эгерде мамлекеттик ипотекалык компаниянын алкагында программага катышса, эгер бюджеттик кызматкер болсо, мамлекеттик ишти иштесе, анда анын пайызы биринчи төлөмдү төлөгөндөн кийин же төлөбөсө жалпы көлөмүнө 4% кошулат. Ал эми жеке сектор болсо, анда ал 8% кошулат. Ушул жерде мамлекеттик жана бюджеттик кызматкер болуусунун айырмасы көрүнөт да. Ал эми биздин муниципалдык программада андай талап жок. Биз эми ойлойбуз, бул туура деп, мамлекетте конституцияда Кыргыз Республикасынын жараны баардыгы ар кандай мамлекеттик кызматтарга бирдей укукта да. Ошондой шартта биз эч кандай талап койгон эмес. Бир эле талап Ош шаарынын тургуну болуш керек. Себеби Ош шаарынын алкагындагы Ош шаарынын мэри гана чечим кабыл ала турган программа. Ошондуктан Ош шаарынын мэриясынын жоопкерчилиги ал шаардын сырткары таралтылбайт да. Ошондуктан Ош шаарынын тургуну болушун шарттаганбыз. Ал жерде анын кызматкер, мамлекеттик бюджеттик кызматкер экени же жеке жактын адамы экендиги маанилүү эмес. Ушундай айырмачылыктар бар. Үлүштүк долбоорго токтоло кетсеңиз да, мисалы үлүштүк болгондо эми мисалы кооперативден айырмасы болуп, анан жарандарга ишеничтүү болсун үчүн үлүштүк долбоор иштелип чыктı болуш керек менимче. Үлүштүк долбоорго үй куруу үчүн мисалы жарандардан кайсы бир акчанын пайызы топтолгондон кийин салынып баштайбы, кандай болот? Мен ушул жерде бир нерсени алдын ала белгилеп кетким келип атат да. Кээ бир маселелер боюнча эми жергиликтүү көйгөй болгондуктан алдын ала айтуу мүмкүнчүлүгүбүз көп болуп атат деп айтсам болот. Мисалы билесиздер, биз 2018-жылдан баштап үй курууну демилгелеп келе жатабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания жакындан баштап үй куруу баштады. Демек, биз үй куруу эрежеси туура экенин көрдүк. Жакында президентибиз дагы атайын буйрук указ менен, жарлык менен үлүштүк курулуш жөнүндө мындай бул жарлык берди. Ал жарлыкта 50% алдын ала төлөсө, калган жарандарды, калган пайыздарын узак мөөнөткө кредиттөө мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу, ошонун механизми иштеп чыгуу жөнүндө тапшырма түштү да. Бизде буга чейин эле бул программа иштеп жаткан, конечно, 50% эмес, 30% алдын ала төлөм менен, бирок 70%ын эч кандай үстөк баа койбостон калганына 3 жылга бөлүп берүүнү демилгелеп иштеп келе жатабыз. Бул багытта мына 7 корпус куруп атабыз. Эми кемчилиги эмне? Кемчилиги 3 жыл экендиги. Жарандарыбыз 3 жылда төлөшү абдан оорураак экен. Артыкчылыгы эмне? Артыклыгы эч кандай пайыз кошулбай жаткандыгы. Өзүнүн баасында алып аткан. Ошол эле бааны бөлүп беребиз. Ошол эле бааны эле бөлүп беребиз. Демек, курулуш компаниясыларына айтып атабыз биз. Эгерде силер мөөнөт узартууга мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, жарандарыбызга жардам болот эле депчи. Бирок
акыркы кезде көрүп атасыз, 3 жылдын ичинде инфляция абдан көп болуп кетет экен. Курулуш материалы абдан кымбаттап кетет экен. Демек курулуш компаниялары ошол бааны кармап туруп 3 жылдын ичинде реализациялоо, ошол инфляцияга жоопкерчилигин андан алуу мүмкүнчүлүгү болбой жатат. Ошон үчүн биздин кызматкерлер жакында атайын банктар менен тиешелүү модельдерди иштеп жатышат. Эгер ал биздин аракеттерибиз оң жыйынтык берип калса, анда биз ошол банктык ишмердүүлүк аркылуу ошол үлүштүк курулуш программасындагы төлөө мөөнөтүн бир кеминде бир 5-7 жылга узарталы деген аракеттерди көрүп атабыз. Кайра эле баягындай болот, бирок эч кандай үстөк баа кошулбайт негизги суммасына. Өз ойдон калат. Эгер ипотекалык кредиттөө шартын банктар менен чечип калсак, ана ошол банктар менен иш аракеттенүү алкагында банктын кызматын төлөшү мүмкүн, башка эч кандай нерсе болбойт деп үмүт кылып атабыз да. Бирок негизгиси үлүштүк курулуш программасынын максаты, негизги максаты базарды кызытпоо да. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Көп үй курушубуз керек. Сунуш абдан көп болуш керек. Башкалар айласыздан үйдүн баасын түшүрүш керек. Биз эми мамлекеттик муниципалдык ишкана катары бааны формировать этип түзүп жатканда пайда деген көрүнүштү кошпойбуз да. Кошо албайбыз жөн эле. Демек кошпосок үйдүн баасы арзаныраак болот. Арзан болсо, биз арзан кылып көп сата баштасак, башка жеке компаниялар да арзан сатууга аргасыз болот. Жөн эле клиент барбай коет аларга. Ошондой максатта азыр элибизге жалпы иш аракет кылалы, элибизге турак жай арзан болсун деген аракетти кылып атабыз. Бул негизги саясатыбыз. Ошол эле мезгилде былтыркы жылкы жыйынтык боюнча, биздеги эсеп боюнча, мисалы, азыр биз баардыгын под ключ беребиз да, даяр кылып беребиз. Ошол бааны салыштырганда, эгер под ключ экендигин эске алсак, жеке жактар, жеке компания баардыгы ПСО беришет, то есть даяр кылбай биринчи эшигине эле беришет да. Эгерде экөөнүн тең под ключ абалын алып келебиз деп эске алсак, биздин үйлөр 15-17% арзан экендиги көрүнүп атат. Демек биз элибиздин чөнтөгүндө 15-17% пайда алып калыш мүмкүн экендигин ошого шарт түзүп атабыз. Негизги мамлекеттик программанын задачасы жалпы кызыкчылык, жалпы бир сферага эмес, жалпы эл үчүн иштөө да. Ошондуктан ушул багытта иш алып баратабыз. Үлүштүк курулуш программасы менин оюмча өзүнүн жыйынтыгын берип атат. И деги эле келечекте оюбуз ушундай: үй куруу маселесинде мамлекет жоопкерчиликти алыш керек деп эсептейбиз. Себеби мамлекеттик муниципалитет жоопкерчиликти алыш керек. Жеке жактарга тыштап койбошубуз керек. Мисалы азыр мына кооперативтерге канча алданды, жеке жактарга канча алданды. Ошондой алдануулар болуп аткан болсо, анда анын жоопкерчилигин биз алышыбыз керек. Жеке жактар, мына азыр мени да күнөөлөгөн учурлар көптөр чыгып атат. Жеке секторго үй куруу бизнесине кирип кетип атат дегендейчи. А биздин маселе ал жерде пайда көрүү эмес. Ошондо регулировкалоо. Билесиздер, Союз мезгилинде үй куруу комбинаттары болот эле. Адамдар кезек менен келип, кезеги жеткенде үй алып жүр. А биз ошол системаны уюштуралы деп атабыз. Адамдар турак жайдан кооптонбосун. Мамлекеттик орган жооп берсин. Мисалы, мен кызматта турам, эртең кетсем дагы мамлекеттик ишкана жооп берсин. Адамдардын турак жайга болгон маселесин бизнес кылбайлы. Адамдарга жоопкерчилик болсун деген ойдо азыр иш алып барып атабыз. Мен оюмча жакынкы бир 3-4 жылдын ичинде ошого жетишебиз. Буюрса, демек үй куруу бул бизнес болбош керек. Менин негизги оюм ошол. Ал жөн эле муктаждык, мисалы, адамдардын эң биринчи керектүү маселеси бул үй. Аларда адамдардын мүмкүн болушунча 1 сом болсо да арзан алууга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ушундай багытта ушундай саясат иш алып баратабыз. Базар баасынан төмөн баада жарандарды үй кылуу максатыбыз деп атпайсызбы? Анан 3 жыл дегенде, мисалы, башка жеке компаниялар деле 3 жылга берет да. Андан сырткары сиздер даяр ремонт менен беребиз деп атасыздар. Андан сырткары дагы жарандарга кандай жакшы мындай мүмкүнчүлүгүн карап атасыздар да? Себеби эми бөлүп караганда балким пикирлер жаралып атат. Эми башка компаниялар деле 3 жылга берип атат. 5% деле бөлүпчү, пайызы жок. Туура, 3 жылга берип аткан компаниялар бар. Себеби курулуштун мөөнөтү 3 жыл. Бардыгыбыздыкы эле ошондой. Курулуш 3 жылдын ичинде куруп, долбоорлоп, уруксаат алып, куруп бүткөнгө чейин 3 жыл убакыт кетет экен. Ошондо төлөп берсе болду деп частный компаниялар айтып атышат, биз деле айтып атабыз. Эмне артыкчылык болуп атат? Биринчиден, мисалы, бир эле Ашимахуна дарегинде биз 53.770 сомдон сатып атабыз. Под ключ. А жаныбызда компания 59.000 сомдон ПСО сатып атат. Демек, биз биринчи эле кезекте жарандарыбызга арзаныраак сунуш кылып атабыз. Экинчиси, ишеним тартуулап атабыз, жоопкерчилик маселесин жоопкерчиликке алып атабыз. Бирок үчүнчүсү, сиз айткан маселе, бул жетишсиз. Азыр көрүп атабыз, чындап эле. Ошон үчүн жана айттым жогоруда. Атайын бир нече банктар менен биз ортодо туруп гарант катары чыгып, элибизге, жарандарыбызга ошол мөөнөтүн узартуу аракеттерин көрүп атабыз. Ошол моделдин үстүнөн азыр иштеп атабыз. Эгер андай болуп калса, биз анда 5-7 жылга чейин ушул эле шартты аткарууга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бүгүн эми ал банктардын макулдугу бар, жарандар менен иш-чара макулдашуулар жүргүзгөндөн кийин биз бул чечим жөнүндө кошумча жарыялайбыз. Азырынча иштеп атабыз, бирок сиз айткан талап элдин талабы экенин түшүнүп атам. Ошон үчүн биз 3 жыл десек, анда биз жөнөкөй эле жеке компания окшоп калдык. Демек, алардын артыкчылыгы болуш жок дегенде мөөнөтүн узартышыбыз керек деп, ушунун үстүнөн
финанс институттары менен иш алып барып атабыз. Эгерде ошол ишке ашып калса, биз анда алардын айырмасы алып 5-7 жылга чейин барабыз. Бирок ошол мезгилде кээ бир жеке компаниялар 10 жылга чейин деп да сунуш кылды рекламада. Бирок элибиз ушундай нерселерге алданбаш керек деп ойлойм да. Мындай кылышат алар. Биринчи айтат, эгерде биринчи котловандан төлөсөңүз дейт, момунча акча. Дароо төлөсөңүз, анда момунча акча. Эгер 10 жылда төлөсөңүз, момунча акча. Да 10 жылда бөлүп төлөйт, бирок үйдүн баасы башка болот да. Алар пайыз деп кошпогону менен баасына кошпой атышпайбы? Элибиз ошондой жанагы рекламалык маалыматтарга алданбаш керек да. 10 жыл деп айтып, мисалы азыр биз бүгүн 53.770 сомдон сатып атпайбызбы? Ушул үйдү бирөө сатат 10 жылдан төлөсө 10 жылга бөлүп берем, бирок силер 80 миңден төлөгүлө 1 метр квадратын десе, элибиз 10 жылда төлөй турбайбыз деп алданып, дагы ошол жака кетип атышат. Бул келечекте келип үйдүн чыныгы, акыркы баасына таасир этет. Ошол узак мөөнөттө төлөп беребиз. Мисалы ошол жана сиз айтып аткан жеке компания 3 жыл деп атпайбы? Ошол компанияларга да барсын. Бизге окшоп котлованда төлөсө кандай? Анан 3 жылга бөлүп төлөсө баа башка уже. Ооба. Башка баанысы. Алар даже керек болсо, алар этажга бөлүшөт. Экинчи этажы мынча баадан, 5-чи этажы мынча баадан депчи. Демек ал жерде таптаза коммерциялык кызыкчылык болгон үчүн алар ошол бөлүп төлөөдөгү жоготкон акчанын какой-то депозиттик пайдаларын баа көрүнүшүнө ар дайым чыгарып алышат. Ошондуктан элибиз бул маселеде салыштырып, эсептеп, мен баарыбыз уже билимдебиз. Ошондо чечим кабыл алса туура болот. Ошондуктан айтат элем, биздики мисалы 3 жыл болсо дагы биз аларга окшоп түрдүү бааларды айтпайбыз, этаждарга бөлүп сатпайбыз. Мисалы жогорку кабатын арзаныраак сатып, ошонун эсебинен төмөнкү кабатын кымбат кылбайбыз. Бирдей эле баа дейсиз? Бирдей бээде беребиз. Жеке компанияларда бул шарт жок. Анан кийин дагы бир нерсе, биздин айырмачылыгыбыз. Биз эгер үлүштү курулуш шартында, эгерде биз 3 жыл ичинде куруп бүтө албай калсак, анда күнүгө 0,1%дан жоопкерчиликти мойнунга алганбыз. Келишимде көрсөтүлөт, көрсөтүлөт. Эгерде жаран айнып кетсе, төлөй албай калдым, кетем десе, биз акчасын толук кайтарып беребиз. Жеке жактарда андай бүтпөй калса мынча пайыз деген биринчиден жок. Экинчиден кокус айнып кетсе, акчамды кайра алам десе, мен билгенден 10%га чейин акчасын кармап калат. Демек биздин кандай болгондо 3 жылдык мөөнөт бирдей болсо дагы айрым жеке компаниялардын келишимдери менен алып келип салыштырып көрсүн. Бул айырмачылык көрүнөт. Кайтарып алууда да кайсы бир компанияларда мисалы кайтарып ала турган болсо, мынанча мөөнөтүндө деген күн көрсөтүлгөн да. Анда сиздерде дагы балансыңыздарда акча каражаты кармалып, эгерде ошондой акыбал жарала турган болсо, кайра кайтарып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бизде андай практикалар болуп атат. Биз өз келишимде 3 айга чейин деп көрсөткөнбүз. Эгерде каржылык мүмкүнчүлүгүбүз болсо, дароо эле кайтарып беребиз. Болбосо 3 айга чейин кармайбыз. Себеби ал батир кайра сатылып, кайра ордуна туруш керек. Андай учур бизде тез эле сатылып атат. Буюрса сатылып 3 айдын аралыгында 1 тыйын кармап калбай кайтарып беребиз. Жеке компанияларда 1 тыйын кайтарбай деген эч маселе жок. Кеминде 10% кармап калышат. Бул деле жарандарга жеңилдик болуш керек деп ойлойм. Ооба. Ошон үчүн мындай эми азыр акыркы мезгилде биз эми социалисттик мамлекетпизби, капиталисттик ойлонуп калбадык. Кимбизбиз депчи. Мен ойлойт элем, баары мамлекет өзү көзөмөлдөбөсө болбой турганын көрсөттү. Азыркы мезгилдеги мамлекеттик көзөмөлдөрдү көрүп атасыздар. Ооба. Баары кайтыш керек бул маселегечи. Эгерде андай болсо, анда жеке бизнестегилер анда жоопкерчилик ошол жоопкерчиликти алып, анда биз сунуш кылып атканда шартты түзүш керек. Элди алдабаш керек да. 3 жыл деле көп убакыт эмес да. 30% акчасын карматып койгон жарандар кооптонот да. Анан бул нерсени эми мисалы акыркы 1 жыл аралыгында Кыргызстан боюнча турак жай маселеси боюнча чуулар аябай көп чыгып атпайбы? Анын ичинде эле Ош шаарынын аймагында 17 көп кабаттуу үйдү мыйзамсыз деп курулуп бүтүп калгандарында деле ошондой маселе жаралып атпайбы? Эми бул жаатында жарандар кооптонууга негиз барбы? Мындай кайсы бир деңгээлде эми мисалы 30% дегенде деле 3 миллиондун 30% болгондо деле чоң сумма болот да. 1 миллион 200. Биринчиден биз аркылуу иштегенде кооптонууга негиз жок. Себеби мамлекеттик курулушту проектирование, экспертизаны өткүзгөндөн кийин мамлекеттик каттоо маселеси турат. Биз азыр мамлекеттик агенттик бар, курулушту көзөмөлдөө боюнча. Ага каттоолорду өткүзгөндө биз муниципалдык ишкана катары өтөбүз. Демек биздин жоопкерчилигибиз анын алдында турат. Анан эгерде биз курулуш иштеринде тиешелүү документтери болмоюнча курулуш иштерди баштабашыбыз керек. Жарандарыбыз кооптонбош үчүн сөзсүз түрдө жана мамлекеттик курулушту көзөмөлдөө агенттигинин сайтын, анын реестрин караш керек. Эгерде ошол жерде кайсы бир компаниянын объектиси, кайсы бир объектиси катталган болсо, демек ал мыйзамдуу. Демек ал каттоодон өттү, экспертизадан алмайынча алар катташпайт. Абдан татаал процедурасы бар. Эгерде адан өтүп кетсе, значит мыйзамдуу көйгөй жок. Эгер адан өтө элек болсо, бирок сатып жаткан болсо, анда ал көйгөй.
Ошондуктан ушул маселени тегерегинде караганда атайын ошол каттоо маселесин такталыш керек. Ошо мамлекеттик курулуштарды көзөмөлдөө агенттигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы бар. Анын сайтына кирип сурап алса болот жарандар. Эмне азыр интернет көп. Сурап, мунудан курулуш алсак болобу, бул мыйзамдуубу деп сурап алса болот. Каттоосу болсо эле болду, көйгөй болбойт. Себеби ал мамлекеттик орган абдан катуу карайт. Ошон үчүн мен жарандарыбызга кеңеш берет элем, ошол сайтка кирип, ошол объекттин адресин жазса эле, бул каттоосу бар жок экен чыгат. Анан мыйзамдуу же мыйзамсыз экен чыгат. Эгер ал экспертизасы бүтмөйүнчө сатып баштаганбыз, анда ал мыйзамсыз, аны тиешелүү органдар жазасын берет. Андай жаза алган учурларыбыз керек болсо бизде да болуп жатат. Мисалы шашылып иш кылган учурларыбыз болот, андай да жаза алып, жазабызды алып токтогон учурларыбыз да болду. Элден эч нерсени азыр жашыра албайсыз. Ооба. Анан бул жылы аба ырайы катаал болбоду эми. Анан Бишкек шаарында жылуу электр борборунда жарылуу болгондон кийин ушу жаңы салынып аткан көп кубаттуу үйлөрдү кайсы бир деңгээлде бир маселенин чегесин чыгарышты да. Жылуулук борборунан өзүнчө болуш керек ар бир көп кубаттуу үйдүн өзүндө депчи. Анан ушул коммуналдык маселелерде бардыгы эле борбордук болот да, ипотекалык үйлөрдүн жылытуу системасы. Бардыгында эмес. Айрым учурларда өзүнчө автономдук чечим кабыл алган учурларыбыз бар. Жылуулук маселесине келгенде түрдүү чечимдер бар. Өкмөттүн чечими чыкты, мындан кийинки үйлөрдүн жылуулук тарифтери жанагы социалдык тарифте болбойт. Демек кымбат төлөшөт. Мурункудай азыр эми 3-төн 2син өкмөт субсидировать этип берет да. Мурункудай арзан жылуулук болбойт. Муну элибиз туура түшүнүш керек. Демек пайдалануу төлөш керек. Ошондуктан биз түрдүү чечимдерди кабыл алган учурларыбыз бар. Ошол мезгилде ушу жылуулук булагы катары өзүбүз автономдук жылуулук булактарын, жылуулук казандарын курууну проектировкелеген учурубуз бар. Өзүнчө объекттин өзүндө. Мисалы, набережный 2А дарегинде өзүнчө котел пландаштырдык. Эми мурун биз борбордук жылуулук системасына же Оштатская же жылуу камсыз ишканасына өткөнгө аракет кылчубуз. Себеби жарандарыбызга, биздин үйдөн үй алган жарандарга арзан жылуулук болушун каалайт элек. Ооба. Себеби аны мамлекет субсидировать этчү. Эми андай чечим жок. Мындан кийин өзүнчө жылуулукту камсыз кылганга аргасызбыз. Бирок ошол эмес, эгер жылуулук от казаны бар жери болсо, жакын болсо, анда ошол тарифке, ошол от казанга алардын кубаттуулугун өстүрүү менен улоого, ошо кызматтын өстүрүү кызматын өзүбүз аткарып улоого макулбуз. Себеби бир эле жерде бир нече от казан турса, анан ал көмүр отуну менен болсо, экологияга терс таасирин тийгизет. Ошондуктан ошондой булактарды азыраак кылыш максатында барган учурларыбыз да бар. Мисалы, Черемушка районунда 2 объект куруп атабыз, экөөүндө тең ошол жылуу камсыз ишканасынын от казаны бар экен, ошого кошулуп, бирок алардын кубаттуулугун арттырып берүүгө ыраазы болобуз. Ошол эле мезгилде биздин жан кошулуп аткан жарандарыбыз социалдык тарифте эмес, жалпы эсепте жылуулугун төлөшөт. Анан муниципалдык ипотека боюнча кайрылгым келип турат да кайра. Ошондо үй бүлөдө бир эле атасы же үйдүн кожоюну кимиси мамлекеттик кызматта иштесе, анын кирешеси эле каралабы же кандай болот? Эреже боюнча мындай, ал үй бүлө деген түшүнүк бар. Үй бүлө деген түшүнүк өзү мындай такталчу маселе болот. Ал үй күйөөсү, аялы, анан балдары эле деген түшүнүк эмес да. Ал жерде үй бүлө дегенге ушуна трактовка берилет. Ал жерде ошол бир короо китебинде турган адамдардын тобу. Баары дең, Баары. Анан ушунда келгенде биз жана мисалы бирөөсү бюджеттик кызматта ал заявка кылат, а бирок кирешелерин ошол жерде жашагандардын баарынын кирешесин кошобуз. Бирок ошол мезгилде ал жарандарга дагы жана талап таратылат. Алардын да үйү жокпу, турак жайы жокпу дегенчи. Ушундай маселе келгенде абдан такалып аткан учурларыбыз бар. Мисалы, атасынын үйүндө жашап атат баласы. А баласы өзү үй алганга да акысы бар да, бирок уже үй бүлөлүү болуп калды. Ушундай учур келгенде биз тактап аны өзүн үй бүлө катары кабыл алып жөнөтүп атабыз. Демек ал башка жактан турак жай алыш керек. Бирок кирешесине келгенде ошол өзү бөлүнүп чаккан үй бүлөнүн гана кирешеси эсептелет. Эгер кимдин кирешесин жанагы жалпы кредитке төлөө үчүн керек деп эсептесек, анда ошолордун да атында үйү болбошун, жери болбосун талап кылабыз. Маселе ушуда. Мисалы да 5 балалуу үй бүлө дейли да. Бизге ушундай жөнөкөй тил менен эсептеп көрбөйүкпү? Ошол 5 балалуу үй бүлө болсо, үйдөн атасы эле мамлекет кызматта иштейт дейли. Анан ошол алган кирешеси 5 баласына айлык чыгымына эсептелип, андан сырткары дагы артыш керекпи? Сөзсүз. Канчадан эсептелет мисалы бир адамга? адамга? Азыр биздин жанагы минималдык керектөө корзинкасы деген түшүнүк бар. Ошол азыр болжолдуу мен азыр бүгүнкү күндө так цифрасын билбейм, бир 7,5 миң сомдон бир адамга. Демек, сиз айткандай 5 баласы, экөөсү аялы күйөөсү болсо, булар жетүү. 7,5 миңди 7ге көбөйтөбүз. Бул болжолдуу 52 миң сомдун тегерегинде болот. 49 тигил жагы 3,5 болсо 53 миң 500, 52 миң 500 сом болот экен.
Биз ошону эсептейбиз. Аны атайын банктык эсептөөлөр жүргүзөбүз. Эсептейбиз дагы ошону чыгарып жиберебиз. Муну уже бул керек дейт. Бул жашоо үчүн керек болгон акча дейбиз. Андан нары дагы калабы ипотека төлөгөнгө жетпейби деген маселе турат. Андан ошондо эгерде сиз айткан мисалдагы үй бүлөнүкүн эсептегенде 52.500 сомду чыгарып таштап, андан кийин кирешелерин карап туруп, анан бул ипотеканы төлөй алат же төлөй албайт деп жыйынтыгышат. Андан кийинки киреше канча сумманы түзүш керек мисалы? Андан артканы. Канча үй, кандай үй алгысы келген. Минималдуу суммасы бар да. Азыр бүгүнкү күндө бизде ипотекалык шартта бир бөлмөлүү үйлөр эң кеминде 12-14 миң төлөп жатышат. Айына, Айына. Демек ошо 12-14 миң кошулуш керек. Бул деген болжолдуу 52.500 кошсок, 12-14 кошолу, ошондо 62, 66 жарым, 67 миң сом киреше табыш керек. Көрдүңүз, демек эгерде атасы иштесе, аял иштебесе, 5 баласы таң эч нерсе албаса, бул значит бул ипотекалык шартты алууга жетишсиз үй бүлө. А эгерде келинчек иштесе, мисалы жөнөкөй эле мектепте иштесе, мектепте жөнөкөй эмес, мектепте иштесе, күйөөсү бир жерде иштейт. Азыркы мезгилде айлыктар жакшы. Азыр эгерде экөөбүз тең мамлекеттик кызмат иштейт дейли, азыр орточо айлык 45 миң сом болжолду. 40 миң сом дейли, мисалы минималдык эле эсептейли, азыр мисалы мен билгенден айлыктар жакшы болуп калды. Экөө орточо 40 миң десе 80 миң. Эгерде экөөбүз тең эле мисалы жөн эле мектепте иштесе, демек анда экөөнүкү жетиштүү болот. Анан просто иштеш керек болот. Анан эгерде башка кирешелер болсо, мисалы айыл чарба жери бар. Ал үй салган жер эмес, бул айыл чарба тоскоол кылбайт. Ал жерге мисалы картошка эктим деп жыйынтык алып келсе, банк аны эсептейт. Мисалы айыл чарба жер болсо, бир киреше кылып атам десе, мисалы машинабыз бар үйдө, ушуна таксовать этем десе, мисалы налогой барып регистрация кылып таксовать этсе, мисалы түштөгөн бар да андайлар. Мамлекеттик кызмат иштеп, мен деле бир убагында жасагам, түштөгөн таксовать этчимин. Ушул кирешелерди кошсо, баардык кирешелерин, айлык эле эмес да бу жерде. Ар кандай кирешелерин кошсок болот. Мен ойлойм, мен азыр көрүп атам, Кудайга шүгүр, жарандарыбыздын жалпы кирешелерин кошсок, жана потребитель корзинадан ашат. Жетсе болот. Эми, конечно, баягындай 3 бөлмөлүү үй алганга, чоң үй алганга жетпесе дагы ипотекалык шартты канааттандырууга болсо болгону кирешелерди жашырбаш керек, бекитпеш керек, ачык алып чыгыш керек, налоговый инспекция каттатып алып келсе, ал кирешелерди эсептеп беребиз. Анда үй бүлөгө каралабы же мисалы үй бүлө балким ошол бир бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү өзү тандоо укугу барбы төлөмүнө жараша? Же үй бүлөнүн составына, курамына эсептеп анан сиздер бөлүп бересиздерби мисалы? Жок, тандоо укугу бар. Мисалы, эгерде анын төлөө жөндөмдүгү жетип атса, ал 3 бөлмө алам десе да биз тоскоолдук кылбайбыз. Бирок ал арыз жазып атканда эле биринчи мүмкүнчүлүгүн карап айтат. Мага 2 же 3 же 1 бөлмөлүү деп жазат. Анан бирок ошол мезгилде ал жазат, анан мисалы бир 2 жылдан кийин же 3 жылдан кийин аны канааттандыруусун кылабыз да, арызын канаат. Ошол мезгилде анын үй бүлөсү көбөйөт, башка болот. Ошол мезгилге карап, мен мынча үй алат элем деп кайрылса, комиссиянын сөз арызын карайт. Болгону төлөй алабы деген маселе турат. Ошол маселени чечиш керек. Бул эми мындай караганда кредит да, ипотекалык кредит. А кредит төлөө үчүн төлөй алабы, ал сөз түрдө такталып изилденип чыгыш керек. Ошол маселе процедура ишке ашат. Муну биз атайын өзүбүз жасабайбыз, атайын банктарды жалдап, аларга эсептеп беребиз. Процедурадан өтөт да. Биз биринчи жолу мамлекеттик ипотекалык, муниципалдык ипотекалык компаниясы, Ош шаарынын мэриясы ушундай чечим кабыл алууларды өздөн түртүп атабыз. Муну банк карап берсин, муну комиссия карап берсин, муну бул жак карап берсин. Биздин комиссияда бир дагы чиновник жок. Билебиз да, что жөн эле азыр жарандарыбыз мамлекеттик ишкана, мамлекет болсо эле жамандай бергенге үйрөнүп калганбыз. Ошон үчүн биз өзүбүзгө ишенимди кайтарыш үчүн да ушундай чечимдерди кылып атабыз. Мына эл жасасын. Биз уюштуруп берели, эл карасын, көрсүн. Аралашып жүрүшөт. Арыздангандар, тийишип сүйлөгөндөр ого эле көп, бирок биз өзүнүн ишибизге жооп беребиз. Ушундай да. Мен ойлойм, Кудай кааласа, ушундай иш алып бараса, бир 10 жылдан кийин биздин мамлекеттик кызматтарга болгон ишенимдин көрсөткүчү абдан өсөт. 10 жылдан кийин биз эч жакка барбайбыз, только мамлекет менен иштешебиз деп калышат. Анан эми бул пикир жөндөн жөн эле чыкпады да, буга чейинки мына акыркы 1 жыл аралыгында ушу турак жай боюнча чыгып аткан маселелердин негизинде азыр деле мисалы муниципалдык ипотекалоо, госипотекалоо үйдү бүткөрүп даяр ремонту менен береткен дегенди укканда деле жарандарда кооптонуу бар да, кайсы бир деңгээлде. Ошол колдонгон буюмдар кандай, сапаты кандай болот деген нерсечи? Ушунда көйгөй. Өзү обычно салтта 3 түрдүү текшерүү жүргүзүлөт. Биринчиси бул ошол проект чыгып берген адам өзү көзөмөлдөйт, себеби алда жоопкерчилик бар. Экинчиси биз буйртмачы катары биздин бир адисибиз бар, көзөмөлдө турат. Үчүнчүсү мамлекеттик көзөмөл болот.
үчөө барып үчөө тең кол коюш керек, үчөөнүн отчеттору бири бирине дал келиш керек. Эгер бир сапат жөнүндө бир проблема чыкса, ал сөз чыгат, себеби ал кагазга түшөт. Кол коюп берди, үчөө тең жооп берет. Биз андан сырткаркы да бир текшерүү жүргүзөбүз. Коомдук көзөмөл деп айтабыз. Атайын прибор алганбыз. Ар кандай жаран келип туруп, биздин курулуштун сөөгүн текшерсе болот. Эмне деген арматура койду, эмне деген бетон койдук. Мына таблицасы бар, келип бир коет удар менен. Анан чыгат, жыйынтыгына карап таблицага салыштырып, маркасы мындай экен, темирдин сапаты мындай экен деп алат да, анан сапатсыз эмес деп айта алат. Биз ушунда биздин 4-чү өзүнчө коюлган көзөмөлүбүз да. Жана үйлүштүк курулуш шартында куруп аткан үйлөрдүн баардыгы белгилүү да ким аларычы. Алардын баары ушу куруп аткан үйдүн ичинде жүрө берсе болот. Нерин сапатсыз кылсын деп текшере берсе болот. Биз элди ачык айтабыз. Элге келет, кирет, эмне деп куруп атасың, эмне кылып атасың? Мына мисалы менин үйүм бул жеке. Мунун полу кандай болду деп караса болот. Андан кийин биздин гарантиялык мөөнөттөрүбүз бар. 1 жылдан 3 жылга чейин. Ошол аралыкта жашайт адамдар. Эгерде бир нерсе проблема болсо, кайра ошол компания калыбына келтирип берет. Эми биз 2 жолу бердик. Андай учурлар чыкты, кемчиликтерин жойгон учурлар болду. Бирок жоопкерчиликтүү адам бар. Жооп берет. Эгер бир нерсе болсо, турабыз, жооп беребиз. 1000 мерте тоо кылдым, бирок жоопкерчиликтен эч ким эч качан качып кете албайт. Кеминде Аллахтын алдында жооп беребиз. Бул жоопкерчиликтен эч ким кача албайт. Демек, мамлекеттик компания менен иштөөнүн дагы өзгөчөлүгү ушул. Мамлекеттик Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекасы, же Ош Кыргыз Республикасынын муниципалдык ипотекалык компаниясы турат деп ал. Өлкө турганда бул структура турат. Эгер бир частный компаниядан алса, эмне болот? Ал компания жойулуп кетет, каяка барат анан? Мен ошентип эле айтам, ошон үчүн барып алгыла депчи. Келгиле деп айтам. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ош шаарындагы муниципалдык ипотека боюнча деги эле кимдер кандай шартты ала алат ушул тууралуу эфирди жүргүздүк. Ал үчүн маекке Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишкананын жетекчиси Кутманалы Абдрахман уулу келип берди. Атайын убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.